Ош шаарынын тургуну Бактыгүл Жоробекова 5 баланын энеси, ал мектеп ремонт үчүн буга чейин ар бир баласына 500 сомдон төлөп келген. Ата-энеге жүктөлгөн мектеп чыгымдары муну менен гана чектелбейт. Мында сырткары акыркы коңгуроо же майрамдык иш-чаралар, кароолчуга тазалоо жана башка муктаждыктарга каражат топтоо кадимки адатка айланган. Жок, биз ремонтко бергенден кийин талап деле койчу эмеспиз чындыгында. Балдар, менин балам шу балдардан кам калбасын, ушулардан кичирбейбесин деп энелик неме менен, энелик мээрим менен өз балаңды башкалардан артта калтыргың келбейт. Ошон үчүн убагында биз балдарга жетсе жетпесе дагы балдарга акчаны таап берчүбүз. Эми мектепти оңдоп түзөө үчүн ата-энелердин капчыгына кол салууга тыюу салынды. Бул багытта жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Анда мыйзамсыз акча каражаттарын чогултууга жана мектептердин алдында коомдук фонддорду түзүүгө тыюу салынат. Ага жол берген мектеп директорлору жана мугалимдер жоопкерчиликке тартылат. Анда ээлеген кызматынан бошотууга чейинки тартиптик жаза көрүлөт. Муну ата-энелердин комитетинин фонду деген шылтоо менен мектеп директорлары чогултуп жүрүшкөн. Жарлык күчүнө кирген күндөн тарта бул аракеттер мыйзамсыз экенин, эгерде кимде ким акча чогултса, окуучулардан акча талап кылса, бул мыйзам алдында катаал жазага тартыларын эскертебиз. Буга чейин каршылыкка карабай ата-энелер фонду же башка ар кандай көмүскө жолдор менен акча чогултулуп келген. Бул жагдай аз камсыз болгон жана көп балалуу үй бүлөлөр үчүн оорчулук жаратып келгени белгилүү. Эми ага бөгөт коюлгандыгын ата-энелер да колдоого алып жатышат. Анткени чогултулган акчалар сол чөнтөккө соболуп кеткен учурларда жок эмес дешет. Мамлекеттен каралат, ремонтуна, тех персоналга, атайын эмгек акы үчүн каралат да. Анан эми билбейм, бул жанагындай бай ата-энелер эле өздөрү инициатива көтөрүшүп салым кошобуз дешсе, аны мен билбейт экенмин. Аны кандай мыйзамдаштырып, андайды алышат. А бирок карапайым калктын чөнтөгүнө оорчулук келет да, балдардын эсебинен акча жыйнагандык. Ооба, ал кароолчуга деле угушубузга караганда төлөйт экен да башка немени. Азыр кароолчуну деле нанимать этип атышат. Алар нар жактан деле айлык алат. Бул жактан деле шылтоо кылып алып атат. Угуп атабыз. Айтмакчы, бир үйдөн 3 бала окуган болсо, мен средний айтып атам, 5 бала дебейин, 3 бала окуган болсо, ар бирине пул бериш, ата-эненин алын кийими бар. Анан анча-мынча жетишпеген китептери бар. Аларды сатып берет ата-энеге. Кыйын. Сурабай калды го. Мен уга элекмин да, мен 2-3 балам бар, окуп атат. Бирок акча сураган жок. Мектептерде ата-энелер тарабынан чогултулган акча маселеси билим берүү тармагындагы негизги көйгөйлөрдүн бири. Көп жылдан бери агартуу тармагында эмгектенген Мастура Шарипова катаал чараларды көрүү менен гана бул тармакты оң жолго салса болоорун белгилейт. Анткени буга чейинки көрүлгөн чаралардан майнап чыккан эмес, андыктан жумуштан алуу жолу жыйынтык берет деген пикирде. Ал эми мектептин көзөмөл кеңешине салып алып, өзүнчө фонддорду түзүп алышып, коомдук фонддорду түзүп алып, анан ошол ата-энелер комитети чечет деп ата-энелерге шылтап коюп акча жыйнаган директорлорго бүгүнкү күндө эми мыйзам чегинде чара көрүш керек. Имараттар оңдолду деп бир дагы директордун берген отчетун эч ким көргөн эмес. Ошондуктан менимче бул бардыгы жыйналган акчалар жөн эле абага учуп кеткен сыяктуу сезилген. Эгерде максаттуу жыйынтык жыйналган болсо, ал өзүнүн жемишин берип, кайсы бир директор өзүнүн жылдык отчетунда ошол нерсени бериш керек болчу да. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери билим берүү тармагын 20 министр башкарууда. Ошол эле учурда ар бир министр аталган системаны жок кылууну убада кылып келген. Эске салсак, Кыргызстанда 2333 мектеп бар. Аларда 1,5 миллионго жакын окуучу билим алат. Алмагүл Эркебай кызы, Бектур Мойдунов, Ош ТВ.